Ош мамлекеттик педагогикалык университетинен келип жамаат менен таанышып, имараттарды көрүп атам. Абдан кубанычтамын. Жаратман коллектив, жаратман жетекчи бирден бир өзүнүн ички каражаты менен имарат салган эң педагогикалык окуу жайдын бири. Мамлекеттик каржылоосу жок. Ички жасалгалары заманбап, окуу методикалык жана алдыңкы саналык технологиялар менен камсыз болгон. Мен ойлойм, ар бир студент окуп аткан өтө чоң жоопкерчилик менен ушул эмгекти баалап, ушул жаратмандыктын натыйжасын пайдаланып өздөрүнөн дагы мыкты педагогдор чыгат деп ишенемин. Анткени биз Кыргыз Республикасы билим берүү жана илим министрлиги Алтын казык билим берүүнү трансформациялоо программасын кабыл алдык. Алтын казык балдар билим берүүнү трансформациялоо программасы өтө мыкты педагогикалык кадрларга муктаж. Анткени биздин бүтүрүп жаткан Кыргызстандын окуучулары, окуп жаткан окуучулары эл аралык эмгек рынокто, ички эмгек рыногунда өзүн ийгиликтүү сезиш керек. Ага жардам бере турган эң жогорку предметтик компетенттүүлүккө ээ болуш керек. Ошондуктан биз замандан артта калбайлы деп программаны кабыл алдык. 12 жылдык программа. Бирок бүгүн 12 жылда реалдуу деле окуп атат. Нулевой класс дээрлик 80% бала нулевой класста барат 1 жыл бою. Биз 3 жыл бою дөңгөлөк бир жерде айланып атат. Бала бакчада биз тамгаларды тааныйбыз. Нулевой класстарда кайрадан тамганы өтөбүз. 1-класста тамганы бүттүк деп алипе майрамын өтүп атабыз. Демек ошондуктан бул жерде биз келечекке керектүү пайдалана турган билимге багыт алдык. Эң алдыңкы дүйнөнүн алдыңкы тажрыйбаларынан сыналып өткөн так илимдер китеби жана англис китеби менен ар бир окуучу камсыз болот. Аны үчүн 7 июнда Сингапурдун Кавендиш басма үйү менен келишим, алардын мүлктүк укугун жана автордук укугун алып жатабыз. Биз ар бир мугалимибиз заманбап мугалим белсин деп компьютер алып берүү үчүн мына тендер жарыяладык. Бизде көп санариптик трансформация болот. Биздеги республикалык билим берүү жана илим министрлигине тиешелүү зээндүү балдар мектеп интернаттарын бардыгын заманбап эң мындай супер мектептерге жеткирип, алар англис тилинде, кыргыз тилинде, орус тилинде бирдей сүйлөп, технологияны бирдей башкарган шарттарды түзөбүз. Биздин алдыбызда жасай турган жумушубуз көп. Биз ушул педагог жамааттарынан жаратмандыкты күтөбүз.